Ben atayım. Melek. Aç. Kitap sözünden. Hadi elinde Timur'a otur. Oktun mu? Otur. Kendine. Kendine otur. Orası mı? Hayır olsun. Айгүл Айдарова жеке курчунума келип жаткан видео каттардын эң эле жүрөктүн ичин алган коркунучтуу көрүнүшү Баткен областынын Кадамжай районундагы Абсамат Масалиев атындагы майыптар үйүндөгү көрүнүш. Улуу инсандын атын алып жүргөн майыптар үйүнүн жетекчиси Асан Вайзада майыптар үчүн мамлекеттен төлөнүүчү пенсия пособияларын айына 500 миңден ашык өзүнө кымырып алган аз келгенсип, видео тасмадагыдай мас кишилерге буйртма берип сабатат дейт. Майыптарды сабап жаткан Бекботоев Колдош жана Асан Вайзада мыйзам чегинде толук түрдө жооп бересиздер. Бул окуя боюнча тийиштүү жерлерге тапшырма берип, коомчулуктун да көзөмөлүндө болуп турсун деп баракчама жүктөп койдум. Ne kılayım? Boşuda kılayım, uğurda kılayım. Yok, boştan uğurda. Olacak da mal. Bunda sığ. Ne alan? Кадамжайда майыптар үйүндө сабалган бейтап милиция окуяны текшерип баштады. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийин алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат плюс 7977 852 0081. Баткен облустук милициясынын басма сөз кызматы майыптыгы бар адамды сабап жаткан видео боюнча маалымат берди. Окуя 2021 болгондугу жана бейтапты урган жаткан киши аныкталган. Бул тууралуу бүгүн 7 декабрда Баткен областык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, текшерүү учурунда азыркы күндө Кадамжай психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде бригадир болуп иштеген 62 жаштагы БК 2021 санитар болуп иштеп жүргөндө күзөттө турган учурда ал жерде дарыланып жаткан 32 жаштагы оорулуу мекемеден качып кеткендиктен аны кайра таап келип коркутуп коюу максатында опузалап жүргөндүгүн билдирген. Ошондой эле социалдык тармактарда тараган видео боюнча сурак жүргүзгөндө бул видео 2021 декабрь айында тартылгандыгы, Кадамжай психоневрологиялык социалдык стационардык мекеме кызматкерлеринин ички өз ара келишпестиктен айынан аталган видео тасма 2023 6 декабрында тарагандыгы маалым болду деп айтылат маалыматта. Бул факты Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Ал эми сабалган бейтапка соттук медициналык экспертиза дайындалды. Аны урган кишиге юридикалык баа берилери айтылды. Биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын учурдагы пенсия пособиянын продуктасы. Биз бирок негизи бул жерде акчасын алабыз, негизи биз менен жаткан шериктерибиздин пенсиясына, ушул учурдагы пенсиясынын продуктасы. Пенсия болобу, пособия болобу, ушуларды сизге сүйлөп жөнөтөбүз биз. Пенсиянын акчасы менен пособиянын айырмасы бар. Силер неге акчаңарды аласыңар, буга киришесиңер десеңер, бирок биз менен жаткан кыздардын негизи, башка кыздардын негизи пенсиясы. Шуга туура келеби? Дадабай Мадина сүйлөбөйсүңбү? Мананы орунума Гүлчегреченин пенсиясы мына эке. Кечегинде 3 сухарик, анан только мыналарды алып келиптир. Биз акчабызды колубузга алабыз, тура орунума Гүлчегреченин пенсиясы да болчу. 3 сухарик, анан мыналарды эле алып келиптир. Бул кандай иши?
ошо пенсияларда акчасы шунча эле эже.